Assalomu alaykum, urmattu zamanbap mugallimler, ustadlar, ata-eneler, bilimge qiziqqan bardyk jarandar, okuvchilar, studentlerdi da qo'shamiz. Men Eldor Daliyev zamanbap mugallim online kursundan bugun sizler üçün eng qiziqtуу bir ma'lumotni bölüşөбүz. Köpçülük ata-eneler, mugallimler, studentler da surap жатышат bizden kantip notebook, kompüter monitorun videoga alıp dayardagan prezentatsiyabызды жазып окуучуларга таратсак болот деп. Биз бүгүн сиздер менен ушул темада эң кызыктуу видеону бөлүшөбүз. Бул видеодо сиз билбеген маалыматтар дагы айтылат. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрүңүз. Биз сиздерге бул видеону сунуштайбыз. Албетте бизди видеону колдоо үчүн каналга жазылыңыз, видеого лайк басыңыз, бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Даяр болсоңуз, анда биз баштайбыз. Дептер, kalem, ручка алып алыңыз, биз менен ирети менен биргеликте даярдайсыз. Алгач эмне кылабыз? Албетте интернетти текшерип, Google Chrome'га киресиз. Google Chrome'га кирип, сиз Bandicam деген программаны көчүрүп алышыңыз керек. Кээ бир мугалимдер көчүргөн болуусу мүмкүн, бирок көчүрбөгөн мугалимдер үчүн, инсандар үчүн эмне кыласыз? Бул жерге Bandicam скачать бесплатно деп бир жолу жазасыз. Андан кийин аз гана күтөбүз. Bandicamдын сайты ачылат. Мына көрүшүңүз мүмкүн. bandicam.com. Көрдүңүзбү? Захват видеос экрана. Бир жолу бул маалыматка басып, аз гана күтөбүз. Мына Bandicamдын сайты ачылды. Бул акылуу жана акысыз программа болуп эсептелет. Сиз акылуусун колдонгондо Bandicam деген жазуу болбойт. Ал эми акысызын колдонгонуңузда ноутбуктун бурчунда Bandicam деген жазуу чыгып калат. Бул эч кандай татаалдыгы жок. Азырынча ушул программаны колдоно бересиз. Албетте скачать этесиз. Бул программаны скачать кнопкасын бир жолу басасыз. Бул жерде рабочий столдун астында скачать бөлүмү кетет. Аз гана күтүп турасыз. Эгер чыкпаса, мына көрдүңүзбү, көчүрүлүп атат бул программа. Бул программа көчүрүлүп бүткөндөн кийин ал сиздин загрузка бөлүмүңүзгө түшөт. Мен бул программаны көчүрүп алганмын. Ошондуктан иштетүүнү эле баштайбыз. Азыр биз текшерип сиздерге айтабыз. Макул. Көрүшүңүз мүмкүн. Бул программаны макул удалить этебиз. Удалить этейик. Сиз көрүп үйрөнүп алыңыз жакшы. Удалить эттик бул программаны. Кайрадан установка болсун, кантип установка болуусун дагы үйрөнүп алыңыз. Бул сизге өз пайдасын тийгизет. Мен ойлойм, албетте сиз бул программаны установка кылганга чейин өзүңүздүн сабактын иштелмеңизди презентация катары даярдап алышыңыз керек. Мисалы, PowerPoint'te көрүшүңүз мүмкүн. PowerPoint'te ар бир сабагыңызды темасы менен даяр кылып алышыңыз керек. Ошондо окуучуларыңызга сиз презентация аркылуу сабакты даярдап, аларга жиберип кое аласыз. Азыр абдан кызыктуу маалымат болот. Ошондуктан биз менен бирге калыңыз. Мына көрдүңүзбү? Бул программа көчүрүлдү. Каерден табам деген сизде суроо болуусу мүмкүн. Өзүңүздүн компьютерге кирип, загрузка бөлүмүнө киресиз. Мына бул жерде Bandicam Setup деген чыгат. Ошону открыть кылабыз жана установка кылууну баштайбыз. Сиздер кайрадан билип алышыңыз үчүн мен өзүмдүн Bandicamды өчүрүп кайрадан көчүрдүм. Мына русский окейди белгилейбиз. Далее кнопкасын басасыз. Принимаю. Далее установить. Аз гана күтөбүз. Бул программа бизге установка болот. Ага чейин мен кантип презентация даярдашыңызды билдирип өтөйүн сизге. Өзүңүз мына бул программа установка болгонго чейин PowerPoint аркылуу сонун сабак үчүн презентацияны даярдашыңыз керек. PowerPoint'ты ачасыз. Көрдүңүзбү? PowerPoint ачылды. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Установка болуп тур программабыз. Готованы басабыз. Биздин программабыз установка болуп атат.
аз гана күтөбүз. Мына көрдүңүзбү? Bandicam программасы ачылып атат. Азыр кантип иштөө боюнча толук маалыматты сизлерге берип өтөбүз. Сиздин рабочий столдо пайда болот. Эми жакшы көңүл буруңуз, бул жерде кандай маалыматтар бар? Сизге албетте наушник керек болот буну иштеткенде. Телефондун наушнигин албетте ноутбугуңузга сайып коюп, андан кийин звукту сиздин үнүңүз чыгат. Бул эсиңизден чыкпасын. Так, эмне кылабыз? Биринчи бөлүмдө кайсыл жерди, монитордун кайсыл бөлүгүн видеого алсын, полный экранды белгилейсиз. Андан кийин бул жерде захват горячая клавиша 11 белгилеп койсоңуз, андан кийин основные да негизи кайерге видеону сактасын. Бул ушул бөлүмү. Видеодо эң негизгиси формат MP4 форматта. Курсорду показать этебиз. Пауза горячий клавиш Shift, F12, Start жана Stop бул F12 клавишасы. Бул аркылуу сиз видеону баштасыңыз жана аякташыңыз мүмкүн. Ал эми бул жерде дагы Rec деген бөлүмдү басып дагы видеону сиз башташыңыз мүмкүн. Изображение бөлүмүндө көрүшүңүз мүмкүн, форматын көрсөтөт атат. Эми сизге домой бөлүмүндө негизи мына F12 запись кылат жана Stop. Көрдүңүзбү? Бул жерде басып мышканы кайсы түстө көрсөтсүн, ошол бөлүмүн белгилейсиз. Мына подсветканы белгилеп, кааласаңыз баш каалаган цветти белгилеп, окейди басасыз. Ошондо мышка көк цветте чыгып белгиленип турат. Ал эми астында микрофон. Албетте наушникти улап микрофонду белгилейсиз. Ошол учурда иштөөнү баштайт. Сиз запись кылганда мына жерде үндүн динамикасы чыгып турат. Андан сырткары бул жерде камера бөлүмү. Камерада сиз өзүңүз видеонун бир бөлүгүндө, монитордун бир бөлүгүндө чыгып турасыз. Мисал катарында көрүшүңүз мүмкүн мына. Видеонун кайсы бөлүгүндө, кааласаңыз бул бөлүгүндө, кааласаңыз бул бөлүгүндө чыгышыңыз мүмкүн, белгилейсиз. Андан сырткары мышканы биз белгилеп койдук, логотип койсоңуз болот. Текст, видеонун бир бөлүгүнө текст жазып дагы койсоңуз болот. Бул сиздин өзүңүздүн дизайнга жана идеяңызга байланыштуу. Мисалы, эми бир видеону жасоо үчүн албетте Rec кнопкасын басабыз. Мына бир жолу басабыз. Көрүшүңүз мүмкүн, жазуу башталды, видео кетип жатат. Биз эми эмне кылабыз? Муну свернуть этебиз. Андан кийин мына көрүшүңүз мүмкүн, бул жерде дагы видео кетип атат. Мына свернуть. Биз F12 деген кнопканы үйрөндүк. Мына F12-ни көрдүңүзбү? F11 дагы кнопкасы. Буну дагы сиз ноутбугуңузда колдонсоңуз болот, пауза кылган учурда. Андан кийин видеону токтотуу жана кайрадан баштоо Rec кнопкасы менен башталат. Мисалы, сиз окуучуга сабак өтүп атасыз, Rec кнопкасын бастыңыз, свернуть этесиз, текшерүү үчүн мына жазып жатат, мына жазып жатат видеону. Эмне кылабыз? Өзүңүздүн сабагыңыздын презентациясын ачасыз, андан кийин баштайсыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин окуучулар? Мен Элдор Далиев. Бүгүнкү биздин темабыз Конституция. Бул боюнча биз сиздер менен кызыктуу маалыматтарды үйрөнөбүз. Сиз окуучуларга ушундай маалыматты бересиз. Андан кийин сабактын максаты менен тааныштырасыз. Сабактын структурасы менен тааныштырасыз окуучуларды. Жаңы темага жана суроолорго өтүп, ирети менен өз сабагыңызды түшүндүрүп өткөрөсүз. Андан кийин үйгө тапшырма дагы бересиз окуучуларга. Суроолор менен алардын билимин текшерип аласыз. Аягында окуучуларыңызга, урматтуу биздин окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбыз жыйынтыкталды. Сиздерге үйгө тапшырма деп жаңы теманын тапшырмасын берип коесуз. Андан кийин сабакты бүтүргөнүңүздөн кийин албетте видеону аякташыңыз керек.
Ошол учурда биз айтып өттүк F12 кнопкасын настройкадан оңдогон болсоңуз F12 кнопкасын бассаңыз видео токтойт. Эгер ал жерден аткарбаган болсоңуз бул жерден стоп кнопкасын басасыз. Андан кийин видео бул жерде сакталат. Көрүү үчүн открытты бир жолу басасыз. Мына видео. Ушул видео ушул бөлүмгө сакталды. Сиз кайранан көрүп алсаңыз болот бул видеону. Мына ачылды, көрдүңүзбү? Даяр турат. Көрүшүңүз мүмкүн. Бул сакташы абдан жакшы жана тез сактайт. Бул сизге чоң мүмкүнчүлүктү жаратат. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, урматтуу мугалимдер, бүгүн сиздерге биз кантип Bandicam программасында мониторду видеого тартып, окуучуларга презентация аркылуу сабакты уюштурууну, өткөрүүнү үйрөтүп өттүк. Албетте бул программаны көчүрүп алып, колдонууну баштаңыз, сизге өз пайдасын тийгизет. Бул видеого түшүнбөсөңүз, кайранан көрүп аткарыңыз. Өзүңүз аткарган учурда албетте сиздин эсиңизде жакшы калат. Биздин видеодо бир канча катачылыктар кетиши мүмкүн, бирок сиз биздин видеого карап, туура маалымат алып, биз аткарбаган иштерди дагы өзүңүз аткарып көрсөңүз болот. Себеби ар бир адам өзү аткарган учурда гана кеңири үйрөнө алат. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, эгерде бул видео сизге дагы аз гана пайдасын тийгизген болсо, видеого лайк басыңыз, каналга жазылыңыз жана досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Мен ойлойм, баарыңыздардын колуңуздардан келет. Ийгилик каалоо менен, терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы. Баарыңыздарга ийгилик.